Негизи ушул конституциялык соттун чечими белгилүү болгондон кийин коомдо кызуу керек болсо агрессиялуу дагы аябай талкуу күчөдү. Анан диний ракурстан, улуттук нарк салт ракурсунан карагандар көп, бирок укук ракурсунан карагандар жокко эсе болуп атат. Анан бул көйгөй, бул талкуу эки эң олуттуу көйгөйдү ачыктап койду да. Биринчиси бул ошол сиз жогоруда айткан үй бүлө институтунун көйгөйлөрү, ажырашуулар, жоопкерчиликсиз аталык, жоопкерчиликсиз энелик, балдарды тыштап кетүү деген көйгөйдү көтөрдү. Экинчиден бул аты жөнүбүздү реформалоо, өзгөртүү киргизүү керектигинин көйгөйүн ачыктады да. Жалпысынан алганда, мисалы ошол атайын бир нускама бар. Ошол нускама боюнча паспорт, башка документтер берилет жана адамдардын аты жөнү ошондо көрсөтүлгөн эрежелер боюнча берилет да. Ал жерде мисалы Ович, Овна деген фамилияга, отчествого кошулган баягы бөлүкчөлөр бул деген жалпы мындай эреже катары көрсөтүлгөн. Ал эми уулу кызы деп атагысы келгендер булар улуттук салтты кармагысы келгендер үчүн деп өзүнчө көрсөтүлөт да. Биз деген баягы өзүбүздүн улуттук эрежебизди, ат коюу эрежебизди бир өзгөчөлүк катары көрсөтүп атабыз да. Бирок андай болбош керек, ал жалпы эрежеге айланыш керек да. Демек анан азыр мисалы кээ бир адамдардын аттары боюнча кайсыл өлкөдөн, кайсыл элден экенин биле турган болсоң, кыргыздын аты 4 бөлөк да. Азырчы бирөө Баланчаев, бирөө Баланча уулу, бирөө жөн эле Баланча Түкүнчө, бирөө Баланча Тегин. Анан ушундай ушул жаатта дагы реформалоо керектигин көрсөтүп койду. Эми ушул эки көйгөйдү көрсөттү да. Мамлекет, өкмөт Кыргызстанда аты жөндү коюу эрежесин реформалаш керек. Экинчиден жалпыбыз эл үй бүлө институту, аталар жоопкерчиликти, энелер да жоопкерчиликти үстүнөн ойлонуш керек. Эми бул көйгөйгө башка укуктук ракурс жактан карасак, мисалы конституциялык сот өзүнүн аты айтып жаткандай, ал конституциянын негизинде чечим кабыл алат. Конституциялык сот салттын негизинде чечим кабыл албайт, шариаттын негизинде чечим кабыл албайт. Бул бизге жаккан же жакпагандан эмес. Бул өзүнүн табияты ошондой, мыйзам боюнча. Ошон үчүн конституциялык сот деп аталат. Эгерде конституцияда акты жашыл деп жазып койсо, конституциялык сот акты жашыл деп чечим кабыл алат да. Ал болгону конституциядагы ченемдер менен башкарылат. Демек конституциялык сотту азыр бардыгы согуп атышат да, баягы кызматтан кетиштин башкалар деп. Бирок конституциялык сот негизделип чыгарган чечим, ошол конституцияга негиздеп чечим чыгарып атат. Ошол конституцияны ким кабыл алган? Ошол конституцияны эл кабыл алган. Референдумда аны конституциялык реформа жүргөндө да колдогон элдин кайсыл бир жарым катмары. Андан кийин референдумда келип добуш берген, туурабы? Демек, урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу атуулдар, сиздер эгер конституцияны колдогон болсоңор, анын ичин окубаган болсоңор, анын мазмуну менен тааныш эмес болсоңор, андагы беренелердин мазмунун түшүнбөсөңөр, ал силердин көйгөйүңөр. Себеби конституциялык сот конституция боюнча чечим кабыл алып атат. Эми конституция кайрылалы. Мына улуттук нарк деп айтып атышат. Конституциянын 21 беренесинде жазып атат. Кыргызстанда адам укугун кемсинтпеген үрп адаттар жана нарк сакталат деп жазып турат. Демек, адам укугун кемсинтпеген нарк сакталат, үрп адат. Ал эми кемсинткендер сакталбайт деп тыянак чыгарсак болот, туурабы? Экинчиден 24 беренеде конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда эркектер менен аялдар бирдей укуктарга, эркиндиктерге жана аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылып турат. Мына ушул ченемдин негизинде конституциялык сот эгер аял менен эркектер бирдей эркиндиктерге, бирдей укуктарга жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болсо, демек атасы уулуна атын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, демек
апасы дагы атын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек деп ушул негиздеме болуп атат да. Бирок ошондо дагы Конституциялык сот бир салттуулукка ыктап атат. Конституциялык сотто деле ал жерде жаштар же башкача бир азыр жазып атышат бузукулар андайлар деле жок болуш керек. Конституциялык соттун соттору деле орто жаштан жогору, менимче көбү керек болсо консервативдүү көз караштагы адамдар, жарандар, анан алар 16 жаштан кийин деп атат. Мисалы азыр мына эреже боюнча атасынын аты төрөлгөндөн берилсе балага, апасынын атын берүү маселесин Конституциялык сот 16 жаштан кийин баланын өзүнө коюп атат. Өзү чечсин деп атат. Энесине төрөлгөн балаңа атыңды бере аласың, төрөлгөндөн бере аласың деген укук берген жок Конституциялык сот. 16 жаштан кийин балага коюп атат. Анан бул учурда мисалы Конституциялык сот буну ошол Конституциядагы тең укуктуулук ченемине негиздеп атат да. Анда Конституциянын ченемине каршы чыгыш керек. Анда ошол Конституцияны кабыл алган эл өзүнөн сураш керек. Мына ушул матчсо маселесин Конституцияны колдогон эл кабыл алды деп айтсак болот. Муну деген Конституциялык сот эмес, же бир коомдук ишмер бир айым эмес, буну ошол Конституцияны колдогон эл ушуга негиздеме түзүп берген. Ошон үчүн ар ким өзүнөн көрүш керек да көп маселени. Андан кийин мисалы эми бул маселе жагдай баягы моралдык жактан, улуттук нарк, диний баалуулук жагынан туурабы туура эмеспи дегенде дагы коомдо пикирлер акыркы чекке, крайностьтарга кетип, анан элдер бири-бирин түшүнө албай атат да. Мисалы улуттук нарк жагынан дагы алсак, диний баалуулук жагынан алсак дагы айрым бир учурлар да ар кандай жагдай болушу мүмкүн да. Адамдын тагдыры татаал жана ар кандай болот. Ар ким өзүндөй көрөт экен да. Мисалы ар ким өзүнө өлчөп көрүп атат да. Бирок бул жерде буну мындай түшүнүш керек деп мен ойлойм. Тагдырлар ар кандай болот. Мисалы жетимене зордуктоонун жыйынтыгында төрөсө баланы. Бул бир учур. Экинчи, эгер бир эне бала төрөсө, бирок баланын биологиялык атасы баш тартса, менин балам эмес, баш тарттым, мен ата болбойм деп кетип калып, дайынсыз жок болуп кетти. Ал эми туугандары, мисалы баланын таятасы, таекелери жок, биздин атыбызды, фамилиябызды бербе десе, мисалы, ошол эне кандай абалда калды? Бул аялда көйгөй бар да, ал баласына кимдин атын бериш керек деген маселе жаралат. Ушундай жагдайларда мисалы мамлекет ошол бала үчүн ким кам көрөт дегенин аныктап алыш керек да. Мамлекет каттайт да. Анан мамлекет карайт, мисалы бала бар, атуу төрөлдү. Аны кам көргөн таята жок, чоң ата жок, биологиялык ата жок, бир энеси гана бар. Анан эртең ошол балага бир тейлөө көрсөтүү үчүн, кам көрүү үчүн, медициналык кызмат көрсөтүү үчүн, башкасы үчүн мамлекет жооптуу бир адамды катташ керек да. Энесинен башка эч ким жок болсо кимди каттайт? Кошунасын каттамак беле. Мындай ойлоп көрсөңөр, логика турду. Ушундай айрым жагдайларда салт жагынан алсак дагы, диний баалуулук жагынан алсак, орусча айтканда исключение болуш керек экендигине биз жалпы коомдун катмары бир ушундай консенсуска келишибиз керек да. Бирок мисалы улуттук нарк, диний баалуулук тараптан пикир бөлүшкөндөр, алар бул жалпы эреже болбош керек, баары бир баягы мындай болуш керек, ататек санжыра, ататеги боюнча сүрүштүрүлөт деп атышпайбы? Ой, санжырага жээн кирбейт да. Мисалы карабайсыздарбы, эгер макул төрөлгөн баланын таятасы мен атымды бергиле десе отчествого, анда кызы атасынан төрөгөн болуп калат бе? Документ жүзүндө турабы? Анда небере сага уул болсо, анда кызың сенден төрөгөн болуп калат деген бул дагы туура эмес жагдай түзүлүп калат. Ошондон таятанын атын берген да туура эмес. Таекенин атын да берген туура эмес, себеби анда агасынан төрөгөн болуп калып атпайбы келин. Ошондуктан таеке таятанын атын да бере албайсың, жээн таятасынын санжырасына да кирбейт. Жээн
эл болбойт деген дагы сөз бар, мисалычы. Ошондуктан ушундай жагдайларда мамлекет өзүнө жеңилдетиш үчүн, жоопкерчиликти адамды түздөн түз катташ үчүн энесин каттаса эмнеге болбосун деген жагдай жаралат. Бирок коом буну эми ар бирибиздин балдарыбыз баягы атасынын атын ордуна апасынын атын жазып алыш керек деп түшүнүп дүрбөлөңгө салганы бул жаңылыштык жана туура эмес. Бизде сиз айтып кетпедиңизби, конституциялык референдум болуп атканда бир биздин элибиздин бир катмары барып туруп деген ошо конституцияны кабыл алган деп. Бирок чын эле ошо эл өзү азыр ошо конституцияга жоопкер, анткени барбаганы да ошо конституция иштеп атканына жоопкер. Анткени барбасаң, анда сен эки эсе жоопкерсиң, анткени сен деген жоопкерчиликтен качып үйдө отуруп калдың. Жанакы 30% адам барып туруп деген ошо конституцияны кабыл алган, ал жоопкерчиликти өзүнө алып, азыркы ошо конституция менен биз жашап келатабыз. Сиз туура айтып кеттиңиз, конституциялык соттун чечими бул акыркы чечим деп кабыл алыш керек, анткени конституциялык сот бул